Премьер-министр Кубатбек Боронов Ганси аскердик базасынын аймагында уюштурулган Семетей ооруканасына барганда медициналык жабдуулар менен камсыз болгон борбор көрсөтүлгөн болчу. Бирок көп өтпөй социалдык тармактарда Боронов кеткенден кийин медициналык жабдуулар кайрадан жыйналып кеткендиги тууралуу видео тарады. Муну эми кандай деп түшүнсө болот? Мына кайра жүктөп кетип атат. Министр болсо текшерип кайра кетип бартат. Булар болсо жүктөбөй токтоп калды, байкабай калышты да. Азыр эми кайра жүктөп башташат. Ага көрбөстү, же түшүп аткан болуп, же жүктөп аткан болуп калышты да. Бул премьер-министр өзү эле неметсе керек да. Ошолорду түшүргүлө дагы тарталы. Эми самый главный эмеге тартты да, видеого тартты да. Видеого тартышып кайра алып кетип барышат. Гансиге түшүргөн немелерин баарын кайра алып кетип эле элдин баарына өздөрүнө дарыларды алып атышат. Ушундай туугандар мына кайра жана эле түшүрүшкөн 1 саат мурда. Проверка кеткенден кийин кайра алып кетип барышат. Бирок министрлик бул маалыматты аскердик базадагы Семетей ооруканасынын координатору Айбек Койчумановго таянуу менен четке какты. Дарыгердин айтымында өкмөт башчынын сапарынан соң оорукананын жандандыруу бөлүмүнө заманбап кычкылтек концентраторлору орнотулду. Мындан сырткары эмгек жамаатка керектүү жеке коргонуучу каражаттар таратылып берилди деп айтылат маалыматта. Мына ушундай бүгүн алып келип показга кылып барын тартып, самый главный. Ал ортодо кыргыз-казак чегарасындагы Ак Тилек бекетинен кычкылтек концентраторлору менен дары-дармектерди мыйзамсыз ташууга аракет кылган кыргызстандыктардын аракетине бөгөт коюлганы тууралуу маалымат тарады. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы кабарлады. Ага ылайык 15-июлда 3 башка автоунаага отурган 3 киши Кыргызстандан Казакстанга жол тарткан. Чегарачылар автоунааларды тинтүү учурунда 4 комплект кычкылтек концентраторлорун, пульс оксиметр жана дары-дармектерди ташып кетүүгө аракет кылышкан. Булар өкмөттүн токтому менен экспорттоого убактылуу тыюу салынган деп айтылат маалыматта. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин айдоочулар кармалып, териштирүү үчүн жүктөрүү менен органдарга өткөрүлүп берилген. Буларга аз көлөмдөгү зарыл каражаттар менен кармалышты. Кыргызстанда азыркы учурда ооруп жаткандардын өмүрү үчүн маанилүү жана өтө керектүү делген дарылар катылган кампалар табылды. Бул туурасында премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат жыйынында билдирди. Кампалардан гепарин, леволаксацин, лизитромицин, физраствор, ингаверин, арбидол, проприносин, авиапромицин, эргоферон, анаферон, сефтрикацион, капельница үчүн системалар, кычкылтек үчүн жаздыктар, процетамол, кардиомагнил, тромбоз, фракципариндерди катып жаткан кээ бир складтар же болбосо кампалар табылды. Алар боюнча дагы мен жогоруда айткан ушундай иштер жүргүзүлүп жатат. Кымбат сатып жаткан алып сатарларга 8 факт жоруктар кодекси боюнча иши жүргүзүлүп жатат. Дарынын баасын ашыкча көтөрүп жиберген фактылар болсо, финансы полициясынын 1955 ишеним телефонуна чалып маалымат берсеңиздер болот. Андан сырткары аймактык жетекчилерге кайрылууга мүмкүн. Өткүрбек Рахманов, Регион.